Rayonda aile hükümet maçlarında seçilgenleri, o bölgesi çeşitli var. Aile hükümet memelerinden seçilgenleri, o da çeçeverisinde, respublikalık maçlarda soğulu bolsa boyunca sınıftaş gerek, Asır Taşbayevich, bir insan çeçkende mesni yeldin, memezin alıp aytkanda, gönlünün surab aytkanda mesni yeldi. Jergilikli yeldin surab aytkanda, hazır 17 yıl çeşilip kalgan, bunda may regionda bizinde jerimiz var. Bayan Özbekistan gelip zım tapta başlarında toplanan oldu, bardı. Joğurcağa katlardı verdik, oşunda emarlı general Tükrözü gelip çalışılğanda da katlardı verdik, ayrılırlardı. Seçilet tepkette almaştırağız da bizdin 50 hektar su aşılıcı yerin apartavada koyuz. Mesela arıqın başını alıp koğandalar, aylandırılan şartta alışıp. Hem onlar bizdikele deyip, bizde de gazın kartası yok. Gösreksizde alıp vardım tilince'de kança ayarladığın çalıştık. Ошол жердеги адамдар деп отурат азыр. Gösreksiz vardı, bizden hakimler vardı, tigilerden geledi, al bizdiki deydi alar. Bizdiki, sizlerdiki mi? Şunda çeşilgen 2017'de seçkezingler dep koyat. Alan biz üçün bu bir adı karan olup kalar degende, meniki degenden canım tiyaktan çeşilgende bizden hakimler eşlik de albadı. Nazır tele Hayrbek Kabulbek Öztele geçekte vardı. Şu Özbekistan'dan gelgen adamlar var. Burada çeşilgen degenen eşlik de albadı degeniz. Bolğun oşunda bunu jerlikli yerdegilerden soraganda meseleleri aksakallar Kudayga şükür şu yerде tuğulu öskөн şu gayriga ketken bir nesilerdi aytat eledi. Ошол нерсени сурап алгандан азыр граница маселеси өтө орчун болуп турат. Мына жерде 105 гектар Ташкентте 105 гектарды булар эл отукташып бүткөн. Эми бул мындай дейт, кандай десем, чечилбеген спорттун участок дешип, өзбектер ушундай айтышып, анан биздики дагы кошуп алып чечилбеген спорттун участок дейт да, Госрегистрден ушундай сөздү айтканда биз чынын айтыш керек. Туруп беребиз да, тиги жакта колунда картасы барлар эме алып аткан. Ушул нерселерди болсо, сурооңор болсо, азыр канчалык башка берип калдылар. Анан дагы неме кылсак, каттарды жазсак, жазабыз. Суроо берүүгө болобу? Саламатсыздарбы, катышуучулар, саламатсыздарбы. Мен бере турган суроом, мен Бирешкен айылынан болом. Ошол жерде Түсүнбеков атындагы 11 жылдык мектеп бар. Ошол мектептин мындайча айтканда, эми жыл ар кандай чыгып атат, канча жыл салынгандары, эми ол элдин ичинде бирөө дагы нараак айтат. Эми кыскасы мектептин дубалдары талапка жооп бербейт да. А быйыл жабылсын десек, эме кылып районадан эмеге сыйдарга даярдалып атат. Ремонтко берип. Мен өзүм барып өзүм көрдүм. Залдын колун жууп тур да, лаган үстүнө тактаны таштап, эскана кысты да, кыскыны басып таштап. Барып, убактыңыз болсо барып көрсөңүз, уклонда бир жака карап турсуңуз, кол. Тегиз эмес. Анан сыртын шоркозунда, эми качан ошону агартып барып эсептеп. Ошону барып көрсөңүз мектепти. Жабып эле коюш керек да, ал жерде 3 корпус бар. Ошонун бирөө жарык турган. Эми качандыр окуучуларды, жейжекелерди, же ошо иштеген колдуктарды басып турган эмес. Азыр алып ала ошол мектеп барып жабыш керек. Мен айтайын. Мындайда мектеп боюнчачы, эми ар бир имарат өзү кооптуу болуш керек да, мындай коопсуздук ыңгайсыз абалда балдар окубаш керек, башка кылыш керек. Буну эми мисалы мен барып көрө турган болсо, алып барып көрсөткүлө азыр кетип аткандачы. Сүрөктүү тартышып алчу жерлерин тартайлы. Бирок буну сиздер жергиликтүү калп, ошол жердеги мугалимдер, жаамат, кат жүзүндө сиздер районго акимге кайрылышыңыздар керек да. Аким анан кийин ошол жерде МЧС бар. МЧСтин заключениясы керек. Сен менен мен айткан менен баары ошол комиссияга келет да. Ошол МЧС өзү ушуну обследовать этиш керек. Анан ак обследование берки кылып туруп, кооптуу эмес деп туруп чыгарып берет да тиянак. Ошодон кийин анан кийин актысын карап туруп анан кийин мектепти салабыз, салбайбыз деген жыйынтыкка келиш керек да. Мисалы бир мерки болуп калды. Эл кызыкпыз да. Буга чейин жанагы Терексайдан чыгышканда Терексайдан чыгып биздин мектеп кооптуу деди, башка деди. Анан кийин мектептин үстү түшүп кетти. 13 бала мугалим менен 13 киши мындай үстүнө түшүп, жанагы ол интернет блоктарын чыкты, Жоркенчтен көрүп. Мен ошол жерден сразу эле
чыкканда биздин жанагылар менен партиялаштар башкалар менен сүйлөштүм. Алтын кен Ити Бакыр деген Алтын кендин жана түрктөрдүн өкүлү менен сүйлөшсөм, айтты. Алишер аке деди, проблем жок деди. Биз жаңы мектеп салып беребиз. Министрлик менен сүйлөшсөм болду деди. Министр өзү да келип кетти. Жана министр образование просто билим берүү министрлиги келип кетти. Все салып беребиз деди тигилер. Азыркы күндө эмне болуп атат? Азыркы күндө ошол мектепти салып берейли деп чыкса, эл каршы чыгат. Могу жерне ремонт кылып берип койгула, азырынча ушу мектепте окуттура берет деп. Эл кызык. Кийин салдырып алабыз деп. Кийин качан салып берет? Ал жерде эми жанагы МЧСтин заключениеси турат. Бул мектепте окуп алган деп. Эми булар МЧСти айтып атат, айыл башына, айыл өкмөттөрдө айтып, биздин балдар ушунда окуш керек деп. Эл кызык да. Ошон үчүн силер элди чогултуп, көрсөтүп, анан ошол жерден бүт бардыгын айыл өкмөт менен протоколду түзүп, акимге жөнөтүп, анан кийин ошол жерден МЧСке тапшырма беришкен. Бердик ушул. Бул мектеп мудаттан айтып берген өкмөттө тапшырып Эми ошо менен жаздын үстүнө мектепте жана гаражда сен жакшы болгон мектепте мына ушул депутаттар өзүң депутаттар менен болгондон 2023 жылга жаңы салганга эски жеткендиги жөнүндө комиссия сүйлөшүп киргиздик кой. 2023 жылда киргизип атабыз мектепти. Бирлешкен мектеп, Турсунбек мектебинин бир корпус рейсинде. Бирөө 27 салынган дейт, бирөө 50 салынган тартуу сөздөр болуп атат, тартуу сөз. Бирок мектеп эскилиги жеткен, но ушунчалык эле эми үстүнөн тамтамга жерлер бар экен. Быйыл канча акча бөлдүк? 60 миңден ашык акча бөлүп тамтамга шипрларды толук алмаштырдык, чыттык шипрларды. Үстүнө түнкүлөр жаптык. Азыр эле эми салып бер деп туруп чындыкты айтыш керек эмне дачылы. Бизге мектеп салып бер деп кыйкырып жатып алгандан келип мектеп салынып калбайт. Ошо чыдап акырындык менен эң туура айттым да. Ошо жолугуп ушундай нерселерди жазып алып барсак 2023 планга киргиздим. Мен да берип атам план, мен ушу мектеп салайын демедим деп. Анан эми жанагындай кылсак болот. Сиге туура алгандар. Мындайда бардык мектептин бияк барып көрсөк, дуал жарабай калган. Өзбекстенде бардык өтүп Biz Түшүндүк. Бул жерде мындай кылыңыздар. Атын ким деди? Атын ким деди? Я. Жаныш дедим атында. Жаныш, мына айыл өкмөт турат. Акчаны бөлдүк деп атат. Бирок азыр эме мындан кийинчи мындай кылгыла. Ошону жанагысын бүт бардыгын жанагы киргизип атпайсызбы сиз, 2023 жылы. Ошонун сүрөттөрүн, киргизген жанагы сиздердин берген кат жоолоруңуздарды бардыгын чогултуп, кызылдашпай элечи, берденчи. Азыр кайма айтышып отура беребиз беке. Мен азыр саат 4:30-да жанагы Шакафтар Сумсар менен да жолугушууларым бар да. Бири-бирибизди урматтайлы, сыйлайлы. Уақытты мындай үнөмдөйлү да. Бул кишилер силер депутат экенсиң. Ошо депутаттардын төраганын колу менен, айыл өкмөттүн колу менен ошо Бишкекке барганда мага берип берди. Жана киргизген. Анан кийин мен министрлик менен сүйлөшүп, ошону эмки жылга, аркы жылга капложенияга жана киргизгенге аракет кылайын. Жарым болсо жарым, кандай жазып барсаңыз. Биз менен ушул проектти бүтүрсөк эле алып барабыз деп турабыз. Алишер Ташбаев, сөз салып барабыз. Проектти 2023-кө киргиздик, эми ушул акчаны кирбеген экен. Анын бардыгында мындай кыла бергенге болбой калды. Быйыл проекттер детсадтар алдында, мына детсад бүгүн проекттер үстүнө келди. Анан ошол жерде ачык айтып койлу. Сууду кой берсиңер, суу болбойт, мына суу койгон жерге кылчылдап деп проекттер өздөрүнүн эмесин айтып кетти. Мен эртең менен да сүйлөдүм, айыл башчылары менен сүйлөшүп. Көпүрдөн көпүргө чейин алган адамдар документин барып керек да. Ошону айланып. Документи жок экен, документи жок экен. Документ жок жерди кайтарып алыш керек. Сууду кое береткендерге калаза. Детсадтын проекти ошо келди, проекти кылса, буюрса киргизсек, детсад артынан мектептин эми жылы киребиз бирлешкен. Айтып атам, ар бир сессияда айтып атам ошо. Жардам бергиле колдон келсе да. Та суроо барбы? Эмне бар? Салам алейкум. Sizge nafile kuşkapta köşelerde maymanına köşelerde köşelerde bağlar gelsiz rahmat davranışı köşelerde köşeler bayramında 2200 aşk kalacak 2200 aşk olsun. Diğer ayetlerle diyelim
Bizim o çevre zonunda Caygaçlar'dan çağırdık. Neme Kökçerak çevre bölümüne araştır 27 kilometre. Ayrıca çevre bölümüne kadar 10 kilometre var. 37 kilometre Kökçerak ayrıca çevre arzı Özbekistan Caygaçlar'dan çekleşti. Yemenler bu yerden çağırdı Taşarlı, Karadeniz, Camcı'ya, Aycı'ya koşulları turumlarının bayağı Batken olmasını bir ortada bunday o ayağlarda Aksaka'da oturan Gölük Murat Sultan şuğa bir şey yeki neme deşet ekemde deşet yeki olmuştan var ya onu dedim. Bırakma şu ekemde deşet yapılan için şu bizden bayağı şartlı o Ağustos aymak diye bir koşullar mümkünlüğümüz var. Şu cahiller bu yerde işte o taşların aşağıda 200'den aşık yol çıkıyordu. Tengay'ın ütemen olduğundan yok 200'den aşık yol çıkıyordu. Şurada gömü vurup, şu doğru genişte şu çekerede aşık canlı çekerden harikalar eken, harikaların kansız eken, hem tasavvur oldu. Bu Ekim 20-20 çizim doğum işte Karabük Sözkası'nda yürüyüşlerine tartışma diğerleri çoğu malumatı sorduğu kançamda bölümleri olan şurada gömü vurup, şu yerin tavırın üzerinde bir yerin tavırın çünkü adam bunu da caşmanmatlar etmemiz. Bırakmaz şu malumatların üstündeki bir yerine cargatlarında lojeri çekti, tavırlarında şu gömü vurup, çoğu genişte kentlerde harap şu gömü vurup kozan teyine tutmalarında. Rahmat. Aka, siz толық малыматыңыз жоқ екен да. Мен бұны хат түрінде де алған, жогорку кеңештен дағы социалдык министрлиги өзү айткан да, ошол жерден. Мен бұны көтөрдүм. Ошол моундай киргизбей атыпсыңар, Көкташ, Көксерек, айыл өкмөттөрүн, Шарты, Кырдаалы, Тоолу жанагыларга деп киргизгиле. Анан кийин булар бүт баарын карап чыкты. Буга чейин берген экен, анча-мынча каттар бар экен, бүт баарын көтөрүп чыкты. Карашты. Бирок киргизгенге болбойт экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде ал жерде өзүнүн критерийи бар экен. Тоолуу бийлик боюнчачы. Ошол боюнча бийликтик жанагы тоолдун высокогорьяга киргизгенге болбойт экен да буну. Сиздер туура келбейт экенсиздер. Бирок жанагы приграничныйга киргенсиздер. Приграничныйга киргизиптир. Сиз суроо бердиңиз, мен жооп бере алайын. Коноктой эле, бири-биринизди сыйлап. Приграничныйга сиздер могу 1 май сиздер тиги жактар киргенсиздер. Приграничный деген жана статус. Бул аябай чоң статус. Эми буну азыр эми бүт баарын карап чыгыш керек болуп атат. Булар жана көзүндө карайбыз деген, тактайбыз деген министрликчи. Бул приграничный болгондо канча деген льгота кетип атат. Бул жана ошол эле жана пенсияга, жана айлык маяналарга, пособияларга, анан кийин налог төлөгөн боюнча дагы жанагы көп жана болот да. Бирок мен ачык эле айтып коеюн, сиздерди жана высокогорьяга киргизе албайм. Сиздер эмне үчүн дегенде анын өзүнө 1700тен өйдө жанагысы бар экен. Ого кире албайт экенсиздер. Чегара боюнча жазып бериңиздер. Көйгөйлөрдү. Мен ал жакта көтөрөйүн. Bir olsa açıp verip koyduğumuz. Şola mümkünçülüğümüz bolou, canlarımız diyelim. Uşul öyle sonuç. Gelecek yaşlar var. Yaşlar var. Hazır şakaflar da internatlar var. O yerde heykeli olsun. Dallar var. Dallar mevlatlar canlar kanattı. Görkümlü vermeyi var. Toplu 10 mektepte çalıştılar. Bir olsa açıp verip mümkünçülük bolou. Şöyle canlar verip koyarasınız. Жакшы суроо болду. Бирок эми да карап көрөйлү эле тарыхтычы. Бардыгыбыз эле биз эми орус тилин билсең Киевке чейин алып барат дедиле. Азыр орустар менен Киевке эмне болуп атканын көрүп атасыздар да. Киев эмес эч жака алып барбай калды. Азыр дүйнөбүз боюнча биз мына дүйнөбүз боюнча 21-кылымдын жанагысы менен катташыбыз керек да. Анан кийин мына биздин казак боорулашторду көрдүңүздөрбү? Быйыл официалдуу түрдө уже орус тилинен отказ берди да. Эмне үчүн дегенде биз англис тилин үйрөнүшүбүз керек. Орус тили мындай эле үйрөнүп алат, мындай дешипчи.
Анан ошого бирок өзү мисалы бир орус класс, бир кыргыз класс дегендер. Биринчиден биз баардыгыбыз. Мына сүйлөгөндө сиз да мага окшоп, мен орус класс деп аткам. Кыргызча, орусча аралаш, бирок кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам да мен. Сиз болсо айылда эле кыргыз мектепти бүткөн окшойсуз, бирок орусча окудуңуз. Ошонусуңар биринчи биз кыргыз тилин жакшы өздөштүрүп албайлы. Быйылкы жылдан баштап бүт жанагы документтерибизби, башка документ, кагаз багаздардын баардыгы, иш кагаздардын баардыгы, жогорку кеңештин баардыгы, министрликтер баардыгы кыргыз тилинде өтөт. Анан кийин биз кул мүнөздүк кылып, анан өзүбүздүн балдарыбызды эртең ушул мигрант болуп, чет жактарда орус тилин үйрөнгөн, ошо кул болсун деп, анан орус тилин үйрөнгөнсүн деп, мындай кул мүнөздөн кетишибиз керек. Биз эми кимдин урпактарыбыз? Биз Манастын урпактарыбыз. Биз хан көргөн жердин балдарыбыз. Биз кул болгон эмес элек. Качантан бери эле балабыздын кичинесинен баштап, бешиктен баштап мектепке барганга чейин кул мүнөз менен даярдайбыз. Балам, сен орус тилин үйрөнүшүң керек. Эртең сен Россияга барып, мигрант болуп, гастарбайтер болуп, орустардын астында иштешиң керек. Мен өзүм мындайдан алысым. Мен 9 жыл Россияда окугам. Орустардан бүтүрүп келгем. Ленинградда окугам, Смоленскийде окугам. Аягында Академия службы внешней разведки деп коет, тышкы чалгындоо беркисин. Москвадан бүтүргөн. Мен эч кандай жанагым орустарга жанагым жок, бирок мындай карап, төшөгүңө карап, бутуңусун дейт го кыргызда. Ошого мындай карабайлы, андан көрүп биз ушул англис тилин үйрөнгөнөлү, башка тилдерди үйрөнүп ушуларды кылбайлы дейм. Мен сүйлөп Эме, сен канча туура калып атасың. Бизде казакыбыз менен меморандум түзүлгөн, бир класста ошо орусча үйрөнөм дегендерде мугалим менен договор бар. Ыратардан Гүлхан менен. Гүлхан окутат. Мектепте ошо түштөн кийин алып калып орус тилин типа жанагы кошумча сабак болуп, ошону окутат. Барып ошого кирип жаштырып койду. Макул, орусча сөйлөм сен эркиң. Жаштырып кой ошого, айлыгын казакча төлөп берет. Меморандум бар, ошо алып калган эмес, ошондой калоочулар бар экен, элдин талабына аткарганда эметип койгон ошо. Куниева Гүлхан деген эжеке түштөн кийин кошумча сабак берет, орус тил сабагын. Сиз мындай кылбайсызбы? Ушу жигиттин беркисин контролдо өзүңүз киргизип койбойсузбу? Менен суранчы. Макул. Аты жөнүн жазып балдар. Дагы суроо барбы? Жок болсо анда аксакалдар бата бербейсиздерби? Ташбаевич. Ташбаевич.Üşköpsün. Biz aytarımız çegara jөнүндө да. Ушул жамда биздин үлүшүбүз бар ошол жерде. Көп элдин үлүшү бар. Өзбекстан, Тайланд менен келип атат. Biz o жерди алган эмес таяктан. Эгинеге аякка барабыз. Шуяктарын мына сен көкчелектин улуңуздун ата тегин шуяктан ошол үчүн сага айтабыз. Şu yerде чегаралардын маселесин жакшы элге кайрылганда чын Oradan bir de gayrıdan, yerine. Başka yerimiz yok onun. Hayaka var. Yerimizi kendine verip koyuyorsun, tam sıkı buldu. Şirkette kalıyoruz yerimiz yok. Çevre yerinde. Бул боюнча мындайда азыр эми кыска маалымат, менде маалымат бар. Маалымат боюнча мындайда канча 5 жылдан бери, 6 жылдан бери делимитация, демаркация боюнча байма-бай жумуш жүрүп келген. Буга чейин деле азыр могу акыркы маалда катуу эле жүргөндөй болуп атат да. Ошол комиссияга ким кирген? Ошол комиссияга сиздердин биринчиден айыл өкмөттөр кирген да. Бул 4 айыл өкмөт кирген. Көк Таш айыл өкмөтү, Көк Серек айыл өкмөтү, 1-Май айыл өкмөтү и Аккоргон айыл өкмөтү. Адан кийин биз ошол чоң жанагы кадастр деп коебузбу, госрегистр ушул жана жер боюнча чоң адис болуп республикалык масштабта отурган өзүңүздөрдүн буга чейин ушул жерде иштеп жүргөн лакет. Ошол бар. Андан кийинкиси могу биздин госрегистрдин начальниги Нурлан. Анан кийин башка дагы жанагы кирген. Ушулар мына 5 жылдан бери жерди каяка калчып атат, муну мен билбейм. Маалымат жок да. Маалымат жок. Мен бир нерсе деп айта албайм. Кайсыл жагына, кайсы граница кет. Баары кайерге барсам эле ушуну айтат. Көк Ташка барсам айтып атат. Мынча миң гектар келип калды. Өзбектөр могу биздин кыркада отурат. 3 үй, 6 үйдү салып койду. Анан эртең биздин бул үйлөр, конуштар биздики эле дейт. Бул биздин жайыттардын баардыгы кетип калды дейт.
Берге келсем сиздер айтып атасыздар. Өткөндө Ак Коргон айыл өкмөтүнө барсам, ал жерде аксакалдар айтты, 35 гектарыбыз кетип калды, бардыгы эле кетип калды дейт да. Анан кийин бир эми кагаз жок, мен өзүм картаны жакшы окуйм, жакшы билем. 9 жыл ушуга окуганбыз. Башкалар мындай карап сүрөт экен дей турган болсо, мен ар бир координат улитка деп коет. Ар бир кичинекей жанына чейин картаны окуганга жанагым жетет. Бирок мен сураганда могу жердеги бир тоо бар экен, травертин чыккан. Ушул тооду биз жанагы посттун бер жагын латып биз моундай кылып ал жагынан алдык деп түшүндүргөн да. Мен айткам, мага түшүндүрбөй эле койгула деп. Барып могу айыл өкмөттөр, сен, госрегистр бардыңар элге түшүндүргүлө. Эртең ызычуу болот ушул жерден ар бир. Биздикилер бардыгы айтып атат, бийлик бутактардын бардыгы айтып атат. Биз бир карыш жерин бербейсиз деп атат. А буякта сиздер болсо гектарлап айтып атасыздар. 105 гектар деп атат, айыл өкмөт айтып атат. Кетип калды. Эми буну кетти дей турганда жазыңыздар. Мен ошол сиздердин жанагы жазган жанагыларыңыздарды көрөйүн, картадан көтөртүрүп көрөйүн. Ошол эле биздин аграр комитетке жана баш ийет, гипрозъем, картография, анан кийин кадастр деген жана кызматтар. Ошолордон көтөрүп көрүп, анан кийин мен комиссияга сунушумду берейин. Анан бул жерде мен эми сиздердин добушуңуздарды жеткизип коеюн. Бирок менин билишимче ошо комиссиянын ичинде биздин жанагы сиздер шайлаганда экинчи жана андан мандатник бар менен башка депутат. По-моему, Азиз Турсунбаев дагы ошо комиссиядан ичинде бар окшойт. Анан мен бирдеме деп айта албайм да, бизге жогорку кеңешке келип түшкөндө гана мен ушул жерден айта алам да. Азыр көрбөздөн туруп. Burada Traşeykallar da dönüyorlar. Evi bir yakta bağlı açıp bir yandan aydak veriyor. Traşeykallar. Sındı tutup, eki kalattı. Yıldan yılga tutup böyle öyle cezan koymadı. Muruklu Traşey'de koymuyor o Hakkavic'e. Gün жатқан жерimiz de, gülüştü olmadı. Gülüştü. Çoğutan balağız da, gün жатқан жерimiz karışıyor. Siz комиссиядасыздар, ушуларды Мен эми шайланганда бизде болдум, буга чейинки ким айлык болду, ошодон сурабайсыздар. Анан бул каякта туруп, сиз 1 жыл болду. Буга чейинки жана Bu arada o burunkularda ayttık da bunlar ev can oldu mu? жок, ошолордон сурап берип кылышыңыздар керек да. Азыр эми мындай болот да. Мен мисалы көтөрөм, ал мен еши берип кылдым, көтөрүп бардыгын берип кылам. Анан эртең сиздер айтпашыңыздар, сага айттык эле Алиши келгениңде. Сен ушуну көтөрдүң, бирок биздин жер өтүп кетти. Неге өтүп кетти деп эртең сиздер берип кылбы. Бул 5 жылдан бери, 2 жыл, 3 жылдан бери мен бир комиссиясына кирген жок. Киргизбей атат. Bu arada burunkularda yine gezdiğimiz oldu. Анан кийин же бир купуя сыр деп коюшуп койду. Купуя сыр, биздин жанагы купуя сырыбыз бар деп атат. Ошол купуя сырдын негизинде биздин булар менен тең тайлаш сүйлөшө турган, тартыша турган моменттер бар деп аны Камчыбек Кыдыршаевич айтып кетти жогорку кеңеште. Биз деле күтүп отурабыз эми. Бүт эч кимдин жана бир карыш жер берейин, жанагы деген ой жок. Если ошондой боло турган болсо, мен комиссиядан жогорку кеңештен көтөрөм, кудуретим жетет.